Bir günü Vizantiya padышасы азыркы Рим өзүнүн элчисин Багдадка, мусулмандарга барып, аларга 3 суроо берүүсүн буйруйт. Элчи узак жол жүрүп, шаарга да жетип келет. Мусулмандар падышасына айткыла, узак өлкөдөн кабар алып келдим дейт. Ошентип аны киргизүүгө уруксат беришет. Чепке кирип келген элчи: "Ол мусулман эли, мен силерге 3 суроо менен келдим. Ким жооп бере алат?" деп бакырып, үн салып, аларга мусулман коомуна чакыруу жасай баштайт. Аны уккан адамдар Багдадтын эң илимдүү ислам окумуштууларын чакырып келишин буйрушат. Бул башка өлкөдөн келген элчи эң бийик трибунага чыгып, үн салып сүйлөй баштайт. "Мен силерге 3 суроо менен келдим. Эгер жооп бере алсаңар, Рим падышасы силерди байлык менен көмөт. Мына бул суроолор" дейт. Биринчи, Аллахка чейин эмне болгон? Экинчи, Аллах каякты карап турат? Үчүнчү, Аллах учурда эмне кылып жатат деп жооп күтүп туруп калат. Бул суроолорду уккан мусулман илимдүүлөрү да жымкалаар эле. Себеби ислам илиминде мындай суроолорго туш болушпаган да. Аз убакыт өтүп өтпөй үйүлгөн адамдардын арасынан бир жаш баланын үнү чыгаар эле. Атаке, мен жооп берейин ушунун суроолоруна. Менин жообумдан кийин бул адам эч нерсе дебей калат деп ойлоймун. Кичинекей бала атасынан да, мусулман падышасынан да уруксат сурагандан кийин баягы элчинин жанына барып, суроолоруна жооп беришин айтат. А римдик элчи балага карап суроолорун узата баштады. Аллахка чейин эмне болгон деп биринчи суроосун узатат. Бул суроого жаш бала суроо менен кайрылып: "А сиз санашты билесизби?" деди. "Ооба, а эмнеге?" "Анда токтобой, ондон баштап артка санаңыз. Бирок токтобоңуз." Элчи артка санап, акыры бирге келип токтоп калат. Ошондо жаш бала: анан канча?" дейт. "Бирден кийин сан жок да. Бул акыркы сан" деп таң калып, "Дагы сан бар беле?" деп шекшип сурап калат элчи. Ошондо жаш бала: "Арифметикалык сандардын бул акыркысы болсо, улук заттын, түбөлүктүү заттын Аллах Таалага чейин бирдеме болгон деп кантип ойлодуңуз? Биринчи, акыркысы, өзгөчөлүгү сырдыр" деп сыймыктанып жооп берет жаш бала. Элчи мындай жоопту күтпөгөн эле. Жообун турлаганга да, кайра аны басынтып коюуга да амал таппай калып, бат эле экинчи суроосун узатат. "Андай экинчи суроом: Аллах кайсыл тарапты карап турат?" дейт. Ошондо баягы бала: "Чыракты алып келип, аны күйгүзүң, андан чыккан нур кайсыл тарапка карап турат?" деп суроосуна суроо менен жооп айтат. "Ал деген нур да бардык 4 тарапты, түндүк түштүктү, чыгыш батышты карайт да" дейт. "Эгер нур бардык жакка нурун таратып турса, сиз мыкты жооп менен айта аласызбы кайсыл тарапка назар салып турганын? Аллахтан эмнени күтүп жатасыз? Жарык, асман жана жер. Жарык үстүнө жарык. Аллах Таала бардык жакты бир учурда, бир убакта карап турат" деп жооп берет жаш бала. Бул римдик элчи алдында жооп берип жаткан кичинекей мусулман бала экенине намыстанып кетер эле. Бирок анын жообун оңдогонго да, анын туура же туура эмес экенин да бир сөз ойлоп таба алган эмес. Ашыкча да сүйлөбөй акыркы 3-чү суроосун узатаарда, жаш бала андан өтүп: "Токтой туруңуз. Сиз суроо берген адамсыз, а мен жооп берчү. Ошондуктан сиз менин ордума, а мен сиздин ордуңузга чыгып жооп берейин. Ошондо баары жообумду уга алат, туура да болот" деп айтат. Римдик элчи анын сунушун четке какпай, туура айтканына да таң калып, трибунадан түшөт. А жаш бала болсо анын ордуна көтөрүлөт. Ошондо баягы элчи акыркы 3-чү суроосун берет. "Айтчы мага, Аллах азыр эмне кылып жатат?" дейт. А жаш бала болсо башын тик көтөрүп, сыймык менен минтип жооп берген эле. Аллах Таала бул трибунаны көрүп, андагы жалганчыны, исламдын душманын көрүп, андан түшүрүп,
башкалардын алдында шерменде кылды. Бир гана Аллага ишенген адамды көтөрүп койду. Аллах Таала айтат Ар-Рахман сүрөсүнүн 29-аятында: "Ал күн сайын иретке келтирүүдө" деп Курандан жооп берет. Римдик элчи берген суроолоруна так жооп алып, башын жерге салып, мусулмандын жаш баласы ушинтип жооп бергенине да таң калып, жообуна да каныгып, өзүнүн шаарына кайтып кеткен эле. Жаш бала болсо улгайгандан кийин исламдын таанымал илимдөөсү болгон. Баланын аты Имам Абу Ханифа. Аллах андан ыраазы болсун.